Өз қызын аяусыз сабаған эне, социалдық тармақта талқуға алынған видео. Күн санап баасы қымбаттаған пияздың килограммы 100 сомға көтерілуі. Айыл чарба министрлігі абалдан шығуыны сұныштады. Айдоочуларды арасат қылған бензин нарқы. Бири арзандайды десе, экинчиси қымбаттайды деп элдин башын айлантууда. Ушул жана башка жаңылыктар менен эфирде күн жүрүш маалымат программасынын толукталган чыгарылышы. Саламатсыздарбы, студияда Шекер Сатыбалдыева. Бүгүн жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиевдин катышуусунда климаттын өзгөрүшүнүн шартында туруктуу өнүктүрүү боюнча кеңешинин биринчи жыйыны өттү. Иш чарада төрага бул диалог аянтчасында экологиянын актуалдуу көйгөйлөрүн талкуулап, аны биргелешип чечүү жолун иштеп чыгуу маанилүү экенин баса белгиледи. Дүйнөдөгү глобалдык климаттык өзгөрүүлөрдүн олуттуу кесепеттери Кыргызстанда да байкалып келет. Кыргызстан тоолуу өлкө болгону менен мөңгүлөрдүн ээриши, сел ташкындын күч алышы негизги маселеге айланып кургакчылык өкүм сүрүүдө. Андыктан Нурланбек Шакиев жаратылышка аяр мамиле жасап, табигый ресурстарды сарамжалдуу пайдалануу зарылдыгын белгиледи. Ошондой эле мамлекеттин келечеги үчүн тобокелчиликтерди жараткан негизги экологиялык көйгөйлөргө токтолду. Төрага сөзүнүн соңунда кеңештин негизги милдети мамлекеттик органдардын, жергиликтүү бийликтин жана экологиялык коомчулуктун аракеттерин координациялоо керектигин белгилеп, биргеликте иш алып барууга чакырды. Жылыга Кыргызстан 30 жылдан бери 2 айлык көрктөндүрүү кампаниясы жүргүзүлөт Кыргызстанда. Бүт айыл кыштактардан шаарларыбызга чейин. Жылыга кагаздарда миллиондогон сандагы бак дарактар отургузулат. Бирок анын өсүүсү, көктөөсү кандай болуп атат? Аны менен иш жок. Биз отургузуп атабыз, бирок ошолордун көктөп өсүп кеткени ашып кетсе 15%, ашып кетсе. Эгерде жок дегенде жарымы өсүп өнүп турганда бүгүн Кыргызстан токой болуп калмак, бардык аймактар. Ага канча акча кетип атат, канча убакыт кетип атат, канча энергия кетип атат. Бунун мындай акыбетин сураган адам жок да. Мамлекеттик орган жок. Ошон үчүн мындан кийин ошондой иштер дагы жөн эле жасалбастан ар бири мындай максаттуу, анан ушул эгилген бак дарактын бардыгы болбосо дагы көпчүлүгү көктөп бүрдөп кеткидей иш алып барышыбыз керек да. Кыргызстанда илим тармагын каржылоо жылдан жылга азайып жатат. Бул тууралуу жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев менен жолугушуу учурунда Улуттук илимдер академиясынын окумуштуулары билдиришти. Төрага менен жолугушкан окумуштуулар академияны билим берүү жана илим министрлигинин карамагынан чыгарып, өз алдынча иш алып барган мекеме катары кайрадан түзүү керектигин айтышты. Өз кезегинде төрага Нурланбек Шакиев илимпоздордун ордосу катары даражасы бийик экенине карабай, илимдер академиясынын абалы өтө начар экенин белгилеп, бул мамлекетибиз аталган тармакка көп көңүл бурбай жатканынын анык мисалы деди. Ал калыптанып калган системаны реформалап, жаңы багытта өзгөртүүгө убакыт келгенин айтты. Ошондой эле акыркы учурларда ар ким өзү каалаган тармак боюнча гана изилдөө ишин жүргүзүп жатканын айткан төрага, мындай көз карашты өзгөртүп, мамлекет тарабынан керектүү деп табылган тармактарга басым жасалышы шарт экенин баса белгиледи. Академиянын президенти Канатбек Абдрахматов мекеменин ишин алдыга жылдырууга тоскоолдук жараткан жагдайларды сөз кылып, каржы маселеси өтө курч экенин кошумчалады. Январ айына карата Кыргызстанда бензиндин баасы 3-4 сомго чейин арзандады. Бул туурасында бүгүн Нефтетрейдерлер ассоциациясынын президенти Канат Ишатов маалымат жыйында билдирди. Айтымында баанын арзандашына Орусиядагы заводдор декабрь-январь айларына карата күйүүчү майдын дүң баасын арзандатканы себеп болгон. Күйүүчү майдын баасы ушуну менен сакталып турабы же кайра кымбаттайбы? Акылай Маратова токтолот. Кыргызстанда январь айынан тарта күйүүчү майдын баасы 3-4 сомго арзандады. Декабрь айында бензиндин 1 литри 59-60 сомдон сатылып жатса, учурдагы баасы 55 сомду түзөт. Бул туурасында бүгүн Нефтетрейдерлер ассоциациясынын президенти Канат Ишатов күйүүчү жана майлоочу май рыногундагы абалга түшүндүрмө берген маалымат жыйында билдирди. Айтымында майдын баасынын төмөндөгөнү февраль айына чейин гана созулат дейт. Баалардын арзандоосу баягы сезондук көрүнүш деген айтып атабыз да. Биз декабрь-январь айында ушундай болот. Мисалы үчүн бүгүн ошо Россиядагы мунай кайра иштетүү, нефтин кайра иштетүү заводдор февраль айына бааларды дагы 10% жогорулатып беребиз деген бизге маалымат берип атышат да. Ошого жараша эми бизде мына февралда, декабрда алган
корлор бар, алардагы жолдо келаткан көлөмдөр бар, мунай заттын көлөмдөрү ошого жараша бул көрүнүш арзандоо мына февраль айында дагы bundan ары улантылат. Эгерде баары эле ушундай жакшы болуп, заводдор кескин түрдө бааны көтөрбөй турса, февраль айында дагы 3-4 сомго чейин арзандоо болушу мүмкүн да. Деген менен дизель отундун баасы жогорулоодо. Буга Орусияда дизель отунуна болгон таңкыстык себеп болгон. Анткени Орусия Украина ортосундагы кырдаалга байланыштуу өткөн жылдын февралынан тарта баа төмөндөй электейт. Учурда 2 айлык күйүүчү майдын кору бар деген менен 2 жумадан кийин жазгы талаа иштери башталат. Мындан улам Айыл чарба министрлиги 120-130 тонна күйүүчү май керектелерин билдирген. Түштүк региондордо мына февраль айынын 15-теринде 1-2 жумадан кийин жазгы талаа иштери башталат. Биринчи болуп ошол жактан башталат. Анан март айына келгенде ал кызуу жүрүп аткан болот дагы. Баягы мисалы үчүн бул жерде мындай тактап кетиш керек да. Эгерде жыл сайын Казакстан ал өзүн өзү 2018 жылдан бери камсыз кылып келатканда Россиядан албай калган болчу. Быйылкы жылы Казакстандагы Россия Федерациясы менен бизге окшоп эле индикативдик баланска кол коюлду да. Алар өздөрүнүн 3 ири заводу бар. Бир заводу бүгүнкү күндө толук кандуу иштей албай жаткандыктан алар дагы ошондо кол коюнда. Анан баягы Казакстан жыл айында 1-2 ай болгондо баягы дизель отуну боюнча алар дагы өзүн камсыз кыла албайт, аягына чейин. Бензин группасы боюнча толугу менен камсыздык кылышат. 1-2 ай болгондо баягы алар дагы Россиядан сатып ала баштаганда Россиянын заводдору кескин түрдө бааны көтөрүп ийиши мүмкүн да. Эшатовдун айтымында өкмөттөр аралык келишимге ылайык быйыл бензинге 460 000 тонна, дизелге 485 000 тонна ташып келүүгө гана уруксат берилген. 2022 жылы бажы төлөмүсүз 650 000 тонна бензин, 550 000 тонна дизель ташылып келген. Учурда бензиндин 1 тоннасы дүңүнөн $400-500 тегерегинде бааланса, дизелдин баасы $1000 болуп жатканын кошумчалады. Ал эми монополияга каршы жөнгө салуу агенттиги күйүүчү майга болгон баа дагы 4-5 сомго төмөндөшү күтүлүп жатканын билдирди. Бүгүнкү күндө өзүңөр көрдүңөр, Бишкекте азыр 53 сом 90 тыйындан сатылып атат. 92-чи бензин. 92-чи бензин. Ушул эле жылдын башында, мисалы үчүн 60 сом 50 тыйын болчу. 92-чи. Ал эми азыр мынакей 54 сомго келип калды. Ал эми Ошто 64-63 сом болчу, азыркы күндө мына 59 сомго келип атат. Эң кымбат областыбыз бул бензиндин баасы боюнча Баткен областы болуп атат. Себебинде Бишкектен ташылып барып атат. Башка ташуу мүмкүнчүлүгү жок. Анан азыркы биздин божомолубуз боюнча акырындык менен баанын түшүүсү күтүлүүдө. Кыргызстанда күйүүчү майга болгон жылдык керектөө 1 миллион тоннадан ашат. Бул көрсөткүч ар кандай абалга жараша олку-солку болуп турат. Билбейм, арзандады болгон, бирок эми баасын деле карабайм да. Башка. Жүрөгү ооруп антып карабай келет. Арзандады деп атат да, ушул туурасында кабарыңыз барбы? Жок, кабарым жок. Учурда борбордо сатылып жаткан бензиндин А95 үлгүсү 61 сом 20 тыйын болсо, А92 үлгүсү 55 сом 50 тыйын, А80 үлгүсү 55 сом 80 тыйындан сатылууда. Ошол эле учурда дизелдин баасы 73 сом 90 тыйынды түзүүдө. Бул баалар май куюучу жайлар жана алардын жайгашкан жерине жараша айырмаланып турат. Акылай Маратова, Тынчтык Гүлбаев, New TV. Мамлекеттик салык кызматы 2022 жылдын жыйынтыгы боюнча бирдиктүү салык декларациясын кабыл алуу өнөктүгүн баштады. Бул тууралуу аталган ведомствонун маалымат кызматынан кабарлады. Кезектеги декларациялык кампания 2 этапта өтмөкчү. 1 апрелге чейин салык декларациясын мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер, дыйкан жана фермердик чарбаларды кошкондо атамекендик уюмдар, ошондой эле туруктуу мекеме түзүү менен Кыргызстанда иштеген чет өлкөлүк уюмдар тапшырууга милдеттүү. 1 майга чейин жеке ишкерлер менчигинде салык салынуучу мүлкү жана жер тилкеси бар жеке жактар, ошондой эле юридикалык жак болуп саналбаган дыйкан жана фермердик чарбалар салык декларациясын тапшырышы керек. Ведомство мындан тышкары 1 майга чейин салык декларациясын жыл ичинде 300 000 сомдон ашык суммадагы мүлк сатып алган жактарда тапшырышы керектигин эскертти. Алар менен катар эле мамлекеттик үлүшү бар уюмдардын, ишканалардын кызматкерлери убактылуу жашап туруу укугу же кайрылман статусу бар эл аралык уюмдагы ишинен киреше алган жарандар да тапшыра тургандыгын маалымдады. Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө эмес мамлекеттерге пияздын бардык түрүн сатууга убактылуу тыюу салуу сунушталууда. Мындай чара өлкөнүн азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу жана
пияздын базардагы баасын турукташтыруу үчүн зарыл экени белгиленди. Монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын маалыматы боюнча 18 январда пияздын килограммы 46,9 сом болсо, 25 январда анын баасы 54,9 сомго же 17% кымбаттаган. Нарктын жогорулоосуна эмне себеп болууда? Базар баасы тууралуу кесиптешим Тазагүл Эмилбекованын материалында. 15 жылдан бери жашылча жемиш сатып үй бүлөсүн баккан Кымбат Жунусов учурда 1 килограмм пиязды дүң баасы менен эсептегенде 47 сомдон сатууда. Өзү аны дыйкандардан килограммын 43 сомдон сатып алат. Сатуучу өткөн жылы дыйкандар пиязды аз айдап, түшүм төмөн болгондуктан нарк жогорулаганын айтат. 42-43төн алабыз да. Бияка алып келип 45-46-47 чейин сатабыз, сорттой жүзүнөн да кылып. Эски бунун бергинде без переворкалары бар ичинде. Алар 1 сом арзан болот. Алар 1 сом кымбат болот. Наркылар да 1 сом дагы кымбат болот. Алар мешеуин сатып алабыз. Ошо. Кыргызстан, Токмоктон алып келебиз, Карабалтыдан, ошол жактан алып келебиз да. Дыйкандардан сатып аласыздар. Дыйкандан. Эми дыйкандан да сатып алабыз да бизчи. Дыйкандар өздөрү баскан болот, дыйкандардан бирөөлөрү баскан болот. Башка бирөөлөр мисалы алат дагы bir жерге сохранить этип коет. Анан ошону сатышат. Пайда жакшы эле түшөт. Эми ошо баскандарга жакшы түшөт да. А бизге 1 сом 50 тыйын ошондой эле калат. Биз базарда иштегендерге. Монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын маалыматы боюнча 18 январда пияздын килограммы 46 сом 9 тыйын болсо, 25 январда анын баасы 54 сом 9 тыйынга же 17% кымбаттаган. Деген менен учурда базарларда жана соода түйүндөрдө пияздын баасы 60-65 сомдон сатылууда. Айрымдар жазгы бышыкчылык келгенге чейин анын баасы дагы жогорулоосу мүмкүндүгүн айтышууда. Мындай көрүнүш албетте калктын капчыгына оорчулук жаратары анык. Жо, эми 60 болгон эмес о. Эми ошондойго чыгып кетти. Азыр мына 46 сом мына отборныйлар, а мына среднийлар 47 сом болуп атат. Билем, бүт жакта нарк бирдей да. Эч жактардан сатылып аткан жок. Билбейм, эми былтыр сабыз кымбат болуп, быйыл пияз болуп атат. Азыр бүт нерселер кымбат да, селитра. Азыр мына 1 литр солярканын акчасы почти зимний солярка азыр биз өзүбүз 96 сом, 97 сом Газпромдо. А бергиси 74 сом 80 тиынден сатылып атат. Ошо бул деле энди бүт расходко карап, ошого карап эле сена болуп аткан болсо керек да. Ал арада Айыл чарба министрлиги да пияздын баасы кымбаттап кеткенин ырастап, ал көп колдонулган зарыл азыкка кирээрин белгилейт. Орточо эсеп менен алганда өлкө калкы 1 жылда 71 000 тонна пияз керек дейт. Министрлик өлкөнүн азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу жана пияздын баасын турукташтыруу үчүн пиязды экспорттоого убактылуу тыюу салууну сунуштоодо. Бул тыюу салуу ЭЭПке кирбеген өлкөлөргө экспорттоого тийиштүү. Бирок чектөөлөрдүн мөөнөтү азырынча тактала элек. Азыркы пияздын кымбаттаган себебинен бул Пакистанда болгон суу капташтар менен буга чейин Казакстан Республикасына жана ошондой эле Өзбекстан Республикасында пиязды экспорттоого тыюу салынган. Анткени Пакистан бул Средний Азияда эмес, чекели дүйнө жүзүндө именно ошо пиязы боюнча эң чоң поставщик болуп эсептелинет. Азыр кымбаттаган себебинен бул биринчи себеп Казакстан менен Өзбекстан тыюу салгандан кийин бизге экспортко өтө көп чыгууда. Экинчи себеп болсо, акыркы сууктардан кийин көп ишкерлердин продукциясы суукка алып кетти деген дагы бизде кабар бар. Ошон үчүн чектөө кир. Бул чектөө апрелдин айына чейин кирет буюрса, андан ары рынок стабилизировать этилсе чектен чыгат, эгер стабилизировать этилсе, андан ары да уланат. Маалым болгондой, кошо Казакстан пиязды экспорттоого 3 айга тыюу салса, Өзбекстан аталган жашылчаны экспорттоого 4 айга тыюу салган. Статистикага таянсак, өткөн жылдын 11 айында Кыргызстан 12,5 миң тоннага жакын пияз импорттогон. Анын ичинен 1,3 миң тоннасы Казакстандан алынган. Ошол эле учурда 11 ай ичинде Кыргызстан сыртка 1,9 миң тонна экспорттосо, анын 4төн бири Казакстанга сатылган. Тазагүл Эмилбекова, Бекназар Арыкбаев, Нью ТВ.
Улуу Британияга Кыргызстандан өкмөт аркылуу быйылда жумушчулар жөнөтүлөт. Бүгүн 30 январда Бишкекте эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен Улуу Британиянын өкмөтүнүн ыйгарым укуктуу өкүлү кол койгон келишимге ылайык быйылкы жыл ичинде 2000 кыргыз жараны бул өлкөгө барып, айыл чарбасында иштеп келе алат. Ар бир жумушчу менен келишим 6 айга чейинки мөөнөткө түзүлөт. Маянасы саатына 10 фунт стерлинг болот. Калуучуларды тандоо иштери Бишкекте жана Ошто жүрүп жатат. 2022 жылы Кыргыз өкмөтү Улуу Британиянын Agro HR компаниясы менен келишим түзүп, 1,5 миң жаранын жөнөткөн. Бүгүнкү күндө мындай келишимдер расмий түрдө Корея Республикасы жана Перс булуңундагы өлкөлөр менен түзүлүп жатканы маалымдалды. Бишкекте өзүн милиция кызматкеримин деп тааныштырып, Кызылкая шаарынын тургунун коркутуп, андан 300 000 сом талап кылган жаран кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен кабарлашты. 2023 жылдын 26 январында милицияга Баткен облусунун Кызылкая шаарынын жеке ишкерлик кылган 43 жаштагы тургуну арыз менен кайрылган. Анда арыздануучуга белгисиз жаран бир нече номерден телефон чалып, компроматтык материалдар бар экендигин айтып, 300 000 сом талап кылгандыгы айтылган. Аталган факт Кызылкая шаардык ички иштер башкармалыгына катталган. Текшерүү иштеринин жүрүшүндө өзүн милиционер деп тааныштырган жаран Бишкек шаарында жабырлануучудан 230 000 сом алып жаткан жерден кармалган. Кылмышка шектүүнүн өздүгү такталып, ал Кадамжай районунун эч жерде иштебеген 30 жаштагы тургун экендиги аныкталган. Учурда тергөө иштери уланууда. Баткен облустук милициясы баланы сабап видеого тарткан аялдын видеосу боюнча маалымат берди. 27 январда Кадамжай районунун 1984 жылы туулган тургуну милицияга арыз менен кайрылып, жарандык никеде жашап жүргөн аялы 2021 жылы туулган кызын уруп, зомбулук көрсөтүп келгендигин билдирип, мыйзам чегинде чара көрүүнү суранган. Бул маалымат Кадамжай райондук ички иштер бөлүмүнө катталып, тергөөгө чейинки текшерүү жүргүзүлгөн. Жогоруда айтылган үй бүлө 2023 жылдын январ айынын баш чендеринде өз ара келише албай калгандыктан чогуу жашабай калышкан. Жубайы 5 январда өзүнүн кызын уруп, уюлдук телефонуна тартып, жолдошуна WhatsApp аркылуу жибергендиги аныкталган. Бул факты боюнча балага карата соттук медициналык жана соттук психиатриялык экспертизалар дайындалып, аялдын уюлдук телефондору далил буюм катары алынган. Кылмыш жаза кодексинин тиешелүү беренесинин негизинде кылмыш иши козголгон. Азыркы учурда сотко чейинки өндүрүш иши боюнча тергөө амалдары жүрүп жатат. Бүгүнкү чыгарылышыбыз мына ушундай жаңылыктар менен жыйынтыкталат. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө аман болуңуздар.